Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Эфирде кыргыз саясатына, саясатчыларга жана өлкөдөгү орчундуу окуяларга байланышкан СС саясат теледебаты старт алмакчы. Аны мен сиздер менен Санарбия Сатыбалдиева алып барам. Бүгүн болсо биз талкуу кыла турган темабыз Жогорку Кеңештин азыркы таптагы абалы. Ал эми биздин студияда Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Асанбеков Темирбек Ишенбаевич, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Экрамов Тазабек Экрамович болмокчу. Саламатсыздарбы? Анда эмесе алгачкы суроону Темирбек Ишенбаевич сизден баштасам. Жогорку Кеңеш 5 жыл мурун 6-чакырылышка аттанып келген Жогорку Кеңеш көздөгөн максатына жетти деп айта аласызбы? Сиз буну жалпы мындай жарандык көз караш менен айтканда? Эми бул саясий экономикалык көз караш менен айтсак, албетте ак ниет менен көп убадалар беришкен. Аны элдин баары билет. Азыркы күнү мында заманбап технология менен рекламанын баары илинип, азыр кайра текшерип көрсө бирок парламенттин ичиндеги коалициялык биримдүүлүк, жалпылыктуулуктун багытта бир чечкиндүүлүк болбогондуктан бүгүнкү күнү бир да партия келечегине жетпей калды. Ал эмес мына административдик күч менен келген социал-демократ партиясы да аяк башын чогултулбай калды. Мына ошонун айынан бүгүнкү күнү парламентте азыр кырдаал өтө оор. Тазабек Экрамович, айтсаңыз, Жогорку Кеңеш бул элдин өкүлдөрү да, бирок Жогорку Кеңеште эркиндик барбы? Азыркы тапта депутаттар өзүнүн оюн эркин айтып, өзүнүн көздөгөн максатына эркин жете алабы? Туура айтасыз. Бүгүнкү күнү Жогорку Кеңеште ар дайым 120 депутат, ар кимдин өзүнүн ой пикири бар, ар кимдин өзүнүн айткан сөзү же болбосо ар бир депутатка мындай мен депутат катары комментарий бере албайм. Себеби ар бир депутаттын өзүнүн ой пикири бар да бүгүнкү күнү. Ал Жогорку Кеңеш бүгүнкү күнү бирөөнү колдоп же бирөөнүн куралы болгон деген сөздөн алыс болгонубуз жакшы деп айтат. Анда буга чейинки учурларчы Жогорку Кеңеш өкмөттү колдоп бересиздер, анын отчетун жактырбай турган негизде деле жактырып коесуздар. Бул учурларчы? Негизи буга чейинки ошону айтып атпаймынбы? Өкмөттү колдоп коюш керек, же болбосо буну шайлап коюш керек деп эч ким мындай ушул нерседен чыксак дейм да, мындай айткан үстүдөн эч кандай бир мындай указание болбойт. Өкмөткө келген адам сөзсүз түрдө өзүнүн программасын айтат, башкасын айтат. Мына акыркы өкмөт жөнүндө айтсак, мен өз пикиримди мен айттым. Мына акыркы эмеде мен өкмөттү колдогону мен өзүмдүн голосумду да берген жокмун. Ар бир депутатта өзүнүн ой пикири, өзүнүн көз карашы болот дегендейчи. Ошондуктан азыркы өкмөттү мен буга чейин колдоп келгеним бир жыл иштеп кетеби, экинчи жылы дагы иштеп кетеби деген мындай колдоо максатында болгон да. Азыр депутаттын айтканына сиз кошуласызбы? Бул энем айтып аткан мырзанын айтканы туура. Бул факт. Муну көп фракциянын жетекчилери айткан, 120 депутаттын 120 ою бар деп. Маселе эмнеден чыгып атат? Анткени биз парламенттик өлкөбүз. Парламентте ар бир социалдык катмар партиянын идеологиясы, программасы ошол жерде жүргүзүш керек. Ошо партия өз сапаты түптөлгөндүктөн, баягы бала деле 9 айда төрөлөт экен, биз партия жолуна көп түшө албай, партиянын биримдик жоктугунан, ошо партиянын 6 партиянын идеологиясы корголбой эле, айласыдан баягы партиянын ичинде биримдик жок болгон үчүн ар бир депутат далбастап чуркап атышат. Ошонун кесепетинен өздөрү да кылтакка түшүп атышат. Бул факт болуп калды. Мына ушул кризистен биз эртеңки күнү сапаттуу партия түптөп гана чыга алабыз. Сапаттуу партия түптөп гана чыга алабыз. Тазабек Экрамович, айтсаңыз, бүгүнкү күндө, бүгүн азыркы кырдаалда Жогорку Кеңеш өкмөттү колдоп атасыздар, өкмөт тараптан эмне маселе көтөрүлсө сиздер аларды кош колдоп берип атасыздар да Жогорку Кеңеш. Ошол эле учурда мындай өз алдынча пикирин айтып, өз алдынча бир кадамдарга барып, Жогорку Кеңеш өз алдынча чечкиндүү кадамдарга бара албай атат. Бул элдин пикири. Эмнеге? Эми ушундай да, бул Жогорку Кеңеш бүгүнкү күнү эгерде элдер талкуу кылып аткан болсо, значит, Жогорку Кеңеш бүгүнкү күнү иштеп атат. Бул талкуу кылып атканы жакшы жагына талкуу кылбай атат. Эгерде Жогорку Кеңеш иштеп атат дей турган болсок, анда эл талкуу кылып атканда 50-50 талкуу кылышы керек эле. Жарымы жакшы, жарымы жаман. Азыр Жогорку Кеңешке жакшы сөз 100дөн бир 2% деле айтылбаса, 98%
сын пикир айтылып атат. Себеби мына бүгүнкү күнү жогорку кеңеште аны айтты, буну айтты, же болбосо бул нерсени айтпады деген сын пикирлер көп болуп атат да. Жогорку кеңеште ушундай түшүнүш керек. Бул элдин үнүн ар бир болбогон маселе болсо дагы элдин үнүн чоң бир бүгүнкү мамлекеттик деңгээлде чече турган маселенин баардыгы ошо жогорку кеңеште айтылат. Кайсы маселелер айтылып атат? Ошол жерде баардыгы айтылып атат бүгүнкү күнү. Бүгүнкү күнү жада калса бир эң бир мындай эң бир жөнөкөй нерседен баштап мамлекеттик саясий чечимдерге чейин баардыгы ошо жогорку кеңеште айтылып жатат. Мындай жогорку кеңешти мен 6-чы чакырылышты мактабайм, бирок буну качандыр бир 7-чи чакырылыштын депутаттары келгенде ошондо гана эл өзүнүн баасын берет деп айтат элем да. Өзүнүн кандай 6-чы чакырылыш иштегенин. 6-чы чакырылыштагы бүгүнкү күнү биз 6-чы чакырылыштын депутаттары өтө чоң саясий чечимдерди кабыл алып бердик. Бүгүнкү күнү экс-президент, 2 премьер-министр, мэрлер, министрлер канча деген коррупция менен бүгүнкү күнү камалып отурат. Ошоларды убагында көтөрүп чыккан, коррупция жөнүндө айтып чыккан баардыгы ошо жогорку кеңеште, ошол жерде депутаттар көтөрүп чыгып атат. Ошо депутат болгон элдин үнүн айтып, бүгүнкү күнү буга чейин дагы, бүгүнкү күнгө чейин дагы кум торбу маселеси боюнча, же болбосо өкмөттүн иштей албай аткан маселеси боюнча дагы элдин ар бир үнүн ошо жогорку кеңеш ошол жерде көтөрүп атат. Мына ошондуктан жогорку кеңеш бүгүн ушунчалык бир жанагындай талкууда болуп атпайбы? Жогорку кеңештин жаман жактарын көрсөтүп аткан. Мен бардык журналисттерди сыйлайм, бирок бүгүнкү күнү бирөөнүн куралына айланып калган. Же болбосо бир саткын, же болбосо мындайча айтканда бирөөнүн куралы болуп, депутаттардын айткан сөзүнө эмес, маанисине эмес, алардын бир пенде катары. Сиз азыр журналисттер жөнүндө айттыңыз да, бирок сиз жогоруда айтып атасыз. Сизге айтып коеюн, мына сөзүмдү уксаңыз, ошону адашып калган, же болбосо бир инсан катары бир адамдын жаңылып калган жерин көрсөтүп, ошо менен бир алектенип калды. Бул саясий үстүндө адамдар, бирок аркасында мындай бүгүнкү күнү өзүнүн журналистмин деген ушундай бир бардык эмес, ушундай журналисттер көбөйгөнү коомчулукка мындай көп талкуу жаратып атат. Демек, жогорку кеңешти жаманаттуу кылып аткандарга бул түздөн-түз журналисттер гана тийиштүү, журналисттер гана күнөөлүү деп атасыз, э? Журналисттер гана эмес, анча-мынча. Мен журналисттердин багы саткын журналисттер жөнүндө айтам. Журналисттердин саткындары. Саткындары. Сиздин оюңузча. Бирок колунда иштеген. Бирок сиз азыр айтып атпайсызбы, экс-президенттин, экс-министрлердин, мэрлердин камалышына бул жогорку кеңештин чечиминин негизинде жогорку кеңеште айтылган үчүн ошол окуялар болуп атат деп. Ушул сөзүңүзгө өзүңүз мындай толук кандуу ишенесизби? Буга чын эле жогорку кеңештин чечеси барбы, же түздөн-түз президенттин гана чечими менен ушул окуялар болуп атабы? Чечими менен. Жогорку кеңештин чечими менен кабыл алынды бардыгы. Анда эмнеге жогорку кеңештин чечими менен болсо, жогорку кеңештин депутаттарынын үстүнөн айтылып аткан кандайдыр бир кылмыш иштери, же болбосо мыйзамсыз иштер боюнча эмнеге чечим чыгып, иликтөө иштери, же болбосо кылмыш иштери ачылбай атат? Кайсы боюнча? Мисалы, Жумалиев боюнча иш мына бүгүнкү күнү сотко чейинки уже баардык иштер козголду. Буну мен да көтөрүп чыктым убагында. Ошо айткандан кийин чоң газап деби кандай дейт, ошолор айтып чыккандан кийин мен дагы өкмөткө ошол жерде айттым. Эмне үчүн сиздер бүгүнкү күнгө чейин элдин пикирин укпайсыңар? Бүгүнкү күнү биздин мамлекетибизге бир чоң бир коркунуч жаратып, ар кандай адамдарды үндөө чакыруу ушундай бир жолдору болуп атат деген бир маселени көтөрдүм. Чоң газатка карата.
Соңғы затқа дагы Жумалиевке. Аха. Темирбек Шенбаевич, айтсаңыз, азыр биздин депутаттын айтымына караганда жогорку кеңеште баягы элдин сын пикирине кабыл алышына айрым учурда журналисттердин да тиешеси бар. Журналисттер дагы түздөн түз ошого тиешелүү деген пикирин айтып атат. Ошол эле учурда жогорку кеңештин эрктүүлүгү менен бир канча иштер аткарылып келип атат деп. Эгер жогорку кеңеш чечкиндүү кадамдарга барганда Кыргызстан азыркыдай мындай бир абалга келип калат беле? Эми бул жогорку кеңеш бул элдин өкүлдөрү. Ар бир маселе чыкса, адам ошол маселе өзүнө издеш керек. Жөн жерден жала жаба албайт. Анан элди жөнүндө жала жаба берет дегенде туура эмес. Анткени эл социалдык маселелер менен жана коомдун ичиндеги адилетсиздиктин негизинде гана талаш тарашуунун ичинде сөз чыгып атат. Негизи эл деле мыйзам бузууга барбайт. Журналисттердин өзүнүн жумушу ошол. Булар коомдо болуп аткан маселени бийликтин кемчиликтерин чагылдырыш керек. Болбосо анда төртүнчү бийлик болбой калат. Мына ушуну депутаттар да мындай терең ойлонуп, өзлөрү аша чаап кетип да өзлөрүнө каршы үгүттөп алып атышат. Кеткен ката кийин өзлөрүнө өтө катуу тийип атышат. Бул маселени мен мисал катары айтып кетейин. Жакында эле Базлакуна биздин айым Жанар Акаев менен интервью алды. Интервьюсунда түз эфирде Жанар Акаев ачык эле айтты. Биз Атамбаев мураскер кылып сапар инибизди түртүп атканда премьерге биз мураскерликке каршыбыз деп партиянын жетекчилери Канат Исаев, Бакыт Төрөбаев, Бабанов болуп биз буга каршыбыз. Биз мураскерликке барбайбыз. Баарыбыз колдойбуз деп хотя бы ошол эки ушул фракциянын жетекчиси каршы чыгабыз деген дейт. Анан баягы аппараттын жетекчилери менен түнү менен сүйлөшүп эле жогушкага келгенде 4 депутат калып калды дейт. Бир депутат чыкты дейт, инибизди каматып коебуз деп СМБ чыкты дейт коркутуп. Ошондуктан албетте саясий чечимдер жогорку бийлик жагында чыгат да парламент аткаруучу гана болуп калат. Эмне себептен ошого барып кетет? Анткени көпчүлүгү бизнесмен ишке аракет кылышат. Бизде бүгүнкү күнү прокуратуранын, ошол СМБнын, ошол эле суд системасынын коррупциялык иштерге катуу аралашкан себебинен коррупциялык жолго аралашпай бизнес жүргүзүү да кыйын. Мына ошол жеке кылышкын айынан баягы чыныгы адилеттүү чечим чыкпай калды. Бул бир маселеси, экинчи маселеси ошонун негизинде келген депутаттар партиянын идеологиясы менен келген эмес. Биримдики жок. Анан баягы бөлүнгөндө бөрү жейт болуп, жанагындай маанилүү мамлекеттик иштер өз орду менен чечилбей, депутаттар аргасыдан тымызын берилген буйруктарды аткарат, коомдук кызыкчылыктар четте калат. Анын ошонун кесепетинде экономика, социалдык маселе келип такалып, жана коррупция келип такалып, коомду эл өзү башы менен көргөндөн кийин өтө чоң нааразычылык пайда болду. Бир четинен баягы ары карап, ыйлап бери карап күлүп, депутаттар бүгүнкү күнү оор абалда турат деген ушул. Буга кошуласызбы сиз? Депутаттар чын эле оор абалдабы? Саясий тапшырмаларды, тымызын тапшырмаларды аткарып? Тымызын тапшырманы бергенде көрдүңөрбү? Бирөө берип атканда бир депутатка. Мен азыр Жанар Акаев айтканын эфирден карасаңыз, Базлакун өзү бүгүнкү депутат ачык айтты. Мен эч качан факты жок сүйлөбөйм. Мына ушул маселени Момбек мырза да көбүрөөк айтып калат, ачык айкын эле. Анан баягы бирөөгө чала жабышта мурун аргумент керек. Мисалы үчүн чоң казактын балдары да булар коррупцияны көтөрдү, коррупция бар, туура көтөрдү. Бирок бул жерден да коррупцияны да далилдеш керек. Жөн эле коррупция бар деп да айтып коюш болбойт. Ар бир иш далилдениш керек. Ошондо гана биз мыйзамдуулукка, коомдук адилетти көтөрөбүз. Кесиптештериңиз айтып атканы боюнча тымызын тапшырмаларды. Тымызын тапшырмаларды деп айтып аткан, бул дагы мындай, булардан сураш керек экен өздөрү. Кимден кайсы жерден экен да. Бирок бул деген жогорку кеңеште көтөрүлүп атпайбы? Бул жогорку кеңеште айтылып атат да. Сиздин жаныңызда туруп эле айтып атышат ал маселелерди. Момбеков деле, Акаев деле. Мен уккан жокмун ал нерсеничи, алардын айтканын уккан жокмун. Бирок мен мага эч ким тымызын мындай ушундай кылып кой, жагандай кылып кой деген эч ким жок да. Себеби ар ким өзүнүн мындай жараша мындай эме кылыш керек да. Мен айтат элем, ошол эле депутаттардын көбү айтып жүрөт. Ой, биз ушундай болуп калдык, парламент жаман болуп калды, башка болуп калды депчи. Бул мындай туура эмес деп айтат элем да. Негизи бүгүнкү күнү парламент иштеген үчүн, элдин көйгөйүн айткан үчүн мына бүгүнкү күнү ошо коррупция маселеси. Бүгүнкү күнү элдин үнү мына бүгүнкү күнү ушул жерде чыгып атат. Парламент иштеген үчүн көпчүлүк мына журналисттер ошол жерден ар кандай жумуштарды айтып барат.
Эмнеге депутаттардын басымдуу бөлүгү бул бийликтен партиясына же болбосо президенттен же жогору тараптан сиздерче айтканда добро алган партияларга ыкташат? Алар элден мындай чыныгы добуш алып келүүдөн коркушабы? Бул нерсе ар бир адамдын өзүнүн көз карашы десек болот да. Сиз деле буга чейин Өнүгүү партиясы менен келгенсиз, туурабы? Өнүгүү деле убагында Атамбаевдин батасын алып анан келген партия. Эми кимдин батасын алганын билбейм. Мен өзүмдүн элимдин батасын алып, өзүмдүн элимдин добушун алып келдим бул жакачы. Анан мен сиз айтып атканда жана коррупционер башка деп атпайсыңарбы? Мен өзүм 10 жылдан ашык мигрант болуп, миграцияда Россиялап, ошол жерде иштеп, ошол жерде элдерге өзүнүн жериме, элиме чоң деген салымдарымды кошуп, 2015 ошо элдеримдин колдоосу менен, көпчүлүк добуш менен бүгүнкү күндө депутат болуп отурам. Жогорку кеңештин басымдуу бөлүгүчү? Алар дагы сизге окшоп ушинтип келгенби? Эми жалпы кесиптештер сөз жогорку кеңеш жөнүндө болуп атат эми. Жогорку кеңеш жөнүндө болуп атканда, туура айтасыз. Бүгүнкү күнү Акаев малдан баштап чоң бир коррупцияга аралашкан адамдар бүгүнкү күнү жогорку кеңеште да отурат да. Мына ошолар бүгүнкү күнү жогорку кеңештин аброюна шек келтирип атат. Мына ошондой саналуу адамдардын аркасынан бүт бүгүнкү күнү кыргызым, элим, жерим деп күйгөн көп деген мындай патриот элдин үнүн айтып аткан депутаттарды жаманаттуу кылып атат да. Ошондуктан ар бир нерсени бүгүнкү 6-чакырылыш биз өзүбүздүн миссиябызды аткарып таркаганы убакыт аз калды. Ошо таркаш боюнча кийинки 7-чакырылышка келген депутаттар келгенден кийин коомчулук анан бүгүнкү күнү 6-чакырылыштагы депутаттардын алып барган жумушу боюнча өз пикирлерин анан айтышат. Азыркы тапта ушул күндөрдө мына коронавирус чыгып, карантин болуп, өлкөдө өзгөчө абал болгондон бери жогорку кеңешке кайрадан эле эл тарабынан аябай сын пикирлер көбөйө баштады. Жогорку кеңешке эмес, өкмөткө, жада калса президентке дагы. Ошол эле учурда жогорку кеңеш өкмөттүн баягы отчетун жактырып бердиңиздер, анан эл канчалык каршы чыкпасын, ал эмнелердин бардыгын элдин ой пикирин жокко чыгарып эле жогорку кеңеш отурасыздар да, парламентте отурасыздар. Канчалык деңгээлде моралдык укугу бар? Эч ким мындай көксөгөн максатына жетпеген жогорку кеңештин парламенттен кетпей отуруп алышына таркап кетсе болбойбу? Сиздер мындай ушуну бир туура түшүнүш керек да. Ар бир маселени жогорку кеңештин өзүнүн шайлаган элдери бар да. Мөөнөтү келгенде жогорку кеңеш бардыгы кетет. Мөөнөтү келгенде. Бүгүнкү күнү мына элдин көйгөйү, элдин маселеси деп мына бүгүн ушундай маалда көтөрүп атабыз да. Бүгүнкү күнү элдин ушундай акыбалына келип калганы 6-чакырылыштын депутаттары эмес. Бул ошо 90-жылдар, мен айттым, 90-жылдардан бери бүгүнкү күнгө чейин 10 миллиард деген акча ар кандай грант болуп, жардам катарында Кыргызстанга бөлүнгөн. Ушунун бардыгын жеп, завод, фабрикалар болгон, пицца фабрика дегендер болгон. Ушунун баарын талкалап, жок кылган кимдер? Буга чейинки ошо саясий чечимди алган депутаттар десек болот. 6-чакырылышчы десек болот. 6-чакырылыш мына ошолардын ушундай бүгүнкү туңгуюкка алып келгенде ушулардын ушунчалык бир Кыргызстанды карызга батырган адамдардын аркасынан 6-чакырылыш жаманаттуу болуп отурат. Демек таптаза. Таптаза биз элдин үнүн чыгарып атабыз, айтып атабыз, өкмөттү контролго алып атабыз. Мен ошол жерден ачык эле айтам. Мына ушу мен жана коррупционерлерге буга чейинки мамлекетти талкалап жегендерди бүгүнкү күнү сөзсүз түрдө жоопко тартыш керек деп айтам. Бирок мыйзам таласында тактап билип гана 10 миң адам менен барып талкалап алып деген бул нерсе болбойт дагы. Бул нерсе болгон эмес, болбойт. Эгерде бул нерсеге жол бериле турган болсо, анда бардыгыбыз полевой командир болуп,
балдарыбызды топтоп күчтүү алсызды баса калып ушундай Афганистанга айланышы мүмкүн. Эгер ошондой жака айлана турган болсо, полевой командир болушту да билебиз биз. Биз элдин астында, эл менен жүргөн адамбыз. Мына ошондо анан көрүүлүгүн көрсөтөбүз баарына. Темирбек Шанбаевич, чын эле азыркы 6-чы чакырылышты таптаза деп эсептейсизби? Эми бир жолу бир аксакал айтты эле, таптазамы чынчыл деп айтсаң анда мечетке бар имам бол депчи. Эми турмушта тил жаңылат экен, ат мүдүрүлөт экен. Көп нерсе эми 2-жүз болгону саясатчы тилинен жаңылат. Саясатчылар өзгөчө депутаттар камераны бар карап турат, аябай кылдат сүйлөш керек. Өкмөт мүчөлөрү. Бул маселе менен чыгып атат. Ошол чыныгы эле ушу партия деген эмне, ушу коомдук кызыкчылык деген эмне деген ушу тарбия жоктугунан, билим жоктугунан биз ушул күнү парламентти сапат түтүп атат. Мен 2010 жылы Москвадан жаңыдан келип, социал-демократ партиясынын билчимин, Атамекен партиясынын калгандары кийин ачылышты. Эми социалдык теориянын атасы бул Карл Маркс, Капитал жазган. Ошол депутатка бараткан маттарын айтпай койгон. Ошо Маркстын Капиталын окудуң десе, бул эмне деген китеп дейт. Партиянын аты социал-демократ. Мына ошол сыяктуу чалам болду, димусат болуп, биз партия деген атка жаманап эле, ошол мамлекеттүүлүктү коргоо, мыйзамдуулукту коргоо багытында партия иш жүзгүзбөй эле баягы тымызын шайлоосунда биз тууганчылыкпыз, жергеччиликпиз, анан анча-мынча каражаттык мүлктөрү бар. Ошо менен эле биз баягы парламент түптөлүп калат. Чындап келгенде, ошону туура түшүнүп, тарбияланган, илимий жактан түшүнгөн адамдар болсо, бүгүнкү күнү конституция парламентке өтө чоң мүмкүнчүлүк берген. Керек болсо, импичмент жарыялап коюшу мүмкүн. Анан депутаттардын бүгүн түшүнбөй аткан себеби, мисалы үчүн, бүгүнкү күнү парламент бул экономический блок. Булардын чечими менен аткаруу өкмөт түптөлөт. Эгерде аткаруу өкмөт улам-улам алмашып иштей албай атса, бул өтө саясий милдет. Мына ошон үчүн бүгүнкү күнү өкмөттө акча жоктугун баары билет, билип туруп эле көпчүлүк депутаттар калп эле муну кыл, тыгыл, кийгил деп айта берет. Бюджетте жок, экономика жок. Мына ушунун баардыгы бул түз популисттик. Кээ бирөө түшүнбөй айтып алып атышат. Мына парламент деген бул билимдиктүү орган да. Бардыгы элдиктин депутаттары. Эл болсо бул карапайым эл жаш балада ишенип турат. Булар турмуш маселеси аркылуу көрүп атат. Журналисттер ошону чагылдырып атат. Эми журналисттерди сатыл деп айта албайсыз. Журналисттер да кандайдыр бир идеологиялык багыттын колдоочусу болушу мүмкүн. Ошонун негизинде да, мисалы ар кайсы партияны колдогон журналисттерди билем. Ага күнөөлөбөш керек. Бул адам баласын Алла Таала ар кандай кылып жаратып койду. Биз кээ бирөөбүз чеберчи болуп төрөлөбүз, кээ бирөөбүз окумуштуу болуп төрөлөбүз. Мына ошондуктан саясатчы бул адам башкаруу таланты менен жана эне өзүнүн баласына ар түрдүү мамиле кылгандай, бирөөсү жакшы окуйт, бирөөсү жаман окуйт дегендей, эне ар бир баласына бирдей мамиле кылат. Ар ким мүнөзү менен төрөлөт. Ошон үчүн саясатчы өтө кыраакы, көрөкөс киши болуш керек. Мына ошого биз атайын партшколдорду ачып, жогорку депутаттарды окутуп, мына өнүккөн мамлекеттерде, мисалы үчүн парламент түптөлгөндөн кийин ушу Турцияда, Россияда депутаттар 3 ай, 6 ай окуйт. Кийим кече кийүүдөн, дипломатиялык этиканы сактоодон, мына биз ушундай башкары институттар түптөлбөй бүгүнкү күнү мамлекет оор абалга, кырдаалга такалып атат. Анан парламенттин мен мыйзам жактан өтө саясий чоң бир каталыктарын айтып кетейин. Мына биз кен байлыктар иштетүү мыйзамы боюнча өтө чоң бул экономиканын булагы, мына жери мамлекеттин үлүшү жок кылып берилген. 5-састын депутаттары муну кабыл алышкан. Бул өтө саясий күнөө. Тарыхта бул сөз жоопкерчилик болуп балынат. Азыркы күнү да, азыркы экономикалык туруктуулуктун жоктугунан, өкмөттүн чабалдыгынан, мына миграцияны айтып калды. Миграцияда жылына 200-300 баланы сөөп келет. Далилдеп бардыр. 200-300 бала каза болуп келип аткан балдар бул өтө чоң кылмыш. Буга да азыркы бийлик өкүлдөрүнүн, парламенттеги, аткаруу өкмөтүндөгү ишмерлердин экономикалык тоскоолдуктарды алып келип, ошол социалдык маселеден элдин ушундай кыйынчылыкка барып атканда, буга да тарыхта баа берилет. Мына ушуну түшүнсө, бүгүнкү күнү депутаттар эмки сазыкта, же болбосо партия түрдө өтө терең ойлонушат. Саясий жетекчилер. Мына ошого мен мындай акыл эске чыгып кетет элем. Кызыгандыктан алыс бололу. Минтип отурсак, Кыргызстан эртеңки күнү тышкы чоң саясаттында жем болуп калышы мүмкүн. Ошо ички маселенин чечилбегендигинен. Президентти да күнөөлөш кыйын. Анткени президент бүгүнкү күнү Алмаз Шаршенович түптөп койгон парламентке келди. Президенттин тарыхый чечими каякта турат? Эмки боло турган күздө кандай парламент түптөлөт? Эгерде ошого адилеттүү жол ачып берсе, мына сапаттуу парламент келсе, парламенттин негизинде жакшы, сапаттуу аткаруу бийлиги түптөлөт. Аткаруу бийлигинин иш аракети экономикалык таасир кылат. Эгер ушуга бүгүнкү күнү президент туура чечим кылса, ошондо гана президенттин ишине баа бере аласыз. Бүгүнкү күнү баягы парламентте мурдагы түптөлгөн партиялык система болгондуктан аркасынан мындай тымызын болсо да бүгүнкү стабилдикти сактоого аракет кылып атышат.
А парламенттин өзүнүн иши? Парламент болсо бүгүнкү күнү мыйзам чегинде өтө чоң укугу бар. Ал үчүн партиялардын фракциялары өздөрүнүн партияларынын ичинде бир чечимге келиш керек. Ошол саясий улуттук чечимдерге эрк көрсөтүп бекем туруш керек. Анан ошонун негизинде гана саясий келишимге барыш керек. А бүгүнкү күнү болсо чарчы айтып болгондо мына мисал коеюн. Ошо НДС боюнча же бир башка кандыр бир экономикалык тармакта карасам талкууга мыйзамды салышат. Ушунчалык элдин көзүнчө катуу сүйлөйт, добушка келгенде бүт баары кол көтөрүп коюшат. Аны да көрүп турабыз. Анан ал факт да. Мына ошону сүйлөп аткан депутаттар азыркы күнү жаштар билимдүү болуп калды. Аны көрбөй атат деп айткан болбойт. Мага көп билимдүү чет өлкөдө окуган балдар келет. Азыркы күнү парламентский час деп баарын көрсөтүп атат. Ошол күнү камерадан сүйлөп туруп, анан кайра кол көтөрүп атканын көрүп, башыбызды чайкап атабыз байке. Бул деген туура эмес да. Такыр эле элди мындай түшүнбөстүк же болбосо билбейт деп айтып болбойт. Биз жаштар баарын көрүп турабыз деп, мына ушунун баары кетирген ката парламенттин аброюна шек келтирип атат. Сиз буга кошуласызбы? Чын эле депутаттар, жогорку кеңеш, азыр сиз 6-чакырылыш таптазат атасыз, бирок ошол учурда арасында популисттер бар. Эми бул баары дагы эки жүздүүлөр дагы бар. Мен бул нерсени айтып эле келем. Ошо анча-мынчасын бетине дагы айтам да бир жакшына болуш керек депчи. Бүгүнкү күнү баардык ушунчалык бир жанагындай башканы сүйлөп ушундай популисттик деп айтып кеткенде азыркыдай. Анан кайра башка өзүнүн голосун берип, же болбосо бир туура эмес нерселерди жасагандар дагы бар. Жок дегенден алыспын. 6-чакырылыш таптаза деп атасыз. Мен өзүм жөнүндө. Андай жок, сиз өзүңүздү эмес 6-чакырылыш таптаза деп атасыз. 6-чакырылыштын өзүбүздүн бүгүнкү күнү толук кандуу жумушубузду алып бардык да 6-чакырылыш. Ошо миграцияда талаалап бүгүнкү күнү жумушсуз калгандар боюнча мен айтып кеттим. Буга чейинки Акаев малдан баштап түптөлгөн 6-чакырылышка чейинкилер мына ошолордун кетирген катасын бүгүнкү күнү 6-чакырылыш колдон келишинче оңдоп түздөп, закондорду, мыйзамдарды кабыл алып берип жумуш иштеп келип атабыз. 6-чакырылыштын элге эң эле пайдалуу жумушу кайсыл болду? Мына 5 жылдан бери биз канча мыйзам кабыл алган болсок, канча мыйзамды ошол жерден добуш берген болсок, бүгүнкү күнү Кыргызстанда мамлекет болуп турушуна, бүгүнкү күнү канча деген коррупционерлердин бүгүнкү күнү камалышына 6-чакырылыштын кызматы ошо. Ар бир 6-чакырылыштын депутаттары ар кимиси өз жерине кандайдыр бир жактан болбосун жардам көрсөтүп элдер менен тыгыз иштегени менен айтып атпаймынбы? Биздин 6-чакырылыштын иштеген жумушуна баа берген бул элдер 7-чакырылышка депутат болуп келгенден кийин гана элдер 6-чакырылыштын канчалык деңгээлде иштегенин мындай баа берет деген ойдомун. Мен бюджеттен кошуп салып кеттим. Эми албетте Тазабек мырза өзүнүн инсандык депутаттык маселеси менен парламентте коргоп атат. Негизи спикерге сонун. Анан албетте бул эркектик кылып эми азыр коллегаларына жамыла жапкан да болбойт. Оор кырдаалга туруп атат да. Негизи. Ушул жерден кечиресиз, сөзүңүз каралды. Ушул жерден белгилеп кетейин. Тазабек мырза, сизге чын эле ыраазычылык билдиребиз. Анткени жогорку кеңештин бир нече депутаттары азыр көбү качып, негизинен суроолорго дагы баягы шайлоо жакындаганга байланыштуу, же болбосо өздөрүнүн кандайдыр бир кача турган маселеси барбы, качып атышат да. А сизге болсо терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Уласаңыз болот. Мен айтып атканды билип атам. Негизи эле эч ким өзүнө бир жаманчылык каалабайт. Эркектик намыс деген ушундай кыйын убакта билинет. Кээ бирөө баягы жылма сүйлөп бирок кытмыр иштерди кылат. Муну да биз көрүп турабыз. Азыр эл өзү тараса. Мен бир аз гана мындай мазмундуу жагын айтып кетейин. Коррупцияны күрөшүп койсо эле жоголуп кетпейт деп айтып кеттим. Бул системалык түрдө реформалаш керек. Бул системалык түрдө биз эгемендик алгандан бери келатат. Көпчүлүгү өкмөткө кирип, ошол системаны өзгөртүүгө аракет кылат. Бирок система чайнап коет.
негизи жеке кызыкчылык негизинде түптөлгөн системанын өзүн өзгөртпөсө премьер-министр эчтеке кыла албайт. Койгон топтому кабинеттен чыккан аткарылбайт. Анткени бир да чүнөнүн айлыгына жашабайт. Баардыгы справка жазып, анан баягы көмүскө экономика аралашып. Анан жөн эле биз коррупцияны жоготобуз, муну каматабыз деп бул жөн эле утопия. Муну да билиш керек. Мына ошонун кесепети келип 30-дан бери чогулуп 6-чы парламентке келип чогулду. Эми Ашмалтайчы ушул багыт менен кетсек 7-чи парламент бул мамлекеттик катастрофа болот. Анткени коррупция чечилбесе, мурдагыдай эмес. Азыр интернет ресурстар менен блогерлер чыга баштады, баары ачыкка чыга баштады. Анан социалдык адилетсиздик деген аябай жаман. Бул даже бир тууган ортосунда да жаңгал чыгып келет. Мына ушуга биз аябай баа берип, системалык түрдө чыныгы партия түптөө, чыныгы парламент түптөө, чыныгы өкмөттүк мамлекеттик кызыкчылыкты коргоо деген стратегияны азыр иштеп чыгыш керек. Мына ушул маселени мен азыркы күнү жарандарга өтө көңүл бурууга, анткени бийлик деген бул элдин аң сезиминин жүзү да. Ар бир жаран өзү ойлонуп, ушу өзүнүн тагдырын жана жаш балага оюнчук берген маселеде ол алданбай, ушу бала бакырасынын келечегине өзүнүн жарандык милдетин туура аткарып, азыркы болуп аткан талкуулап аткан иштерге көңүл буруп, Кудайдан тиленип, эртеңки мамлекеттин өзгөрүшүнө ар бир адам өзүнөн башташ керек. Канчалык дүйнөнү өзгөрткүң келсе, ар бир адам өзүн өзгөрт деп Курандан айтылган. Мына ушул маселе бүгүнкү күнү коомдо орчундуу турат. Анан биз сөзсүз түрдө жаңжалдан алыс болуш керек. Азыркы күнү өтө оор болуп атканда, азыркы коррупция эмес, мамлекеттин туруксуздугу өтө маанилүү. Дүйнөлүк чек аралар жабылып атат. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы корголуп атат. Анан биз баягы ишарат тутушуп отурсак, чоң толкун келе атканда кайгыбыз менен байыбыз кедейбиз чөгүп кетсек, мына ошондо биз оор абалга келип калып калабыз. Ошо сиз жогоруда айтып аткандай партия түптөөгө мүмкүнчүлүк барбы? Албетте бар. Мен 2000-жылы келгенде, өзүңүз билесиз, мен парламенттик 2 шайлоого катыштым. Тазабек мырза билет, бир шайлоого катышыш үчүн өтө оор маселе. Каражат керек, ден соолук керек, көп иш аракет керек. Президенттик шайлоого катыштым. Мен тактикалык жактан эгер бирөөгө кошулуп кетсем, ал акчанын бир анча-мынча бөлүгү менен мен деле парламентке бармакмын. Бабам экөөбүз мектепте чогуп жүргөнбүз, ар кандай келиштер болгон, өмүрүк черкеш жүргөн. Бирок билген бул системага киргени сөзсүз түрдө системанын ичинен жалгыз баш менен иштеп өзгөртө албайсың. Андыктан чыныгы партия түптөп, партия качан пайда болот? Кээ бирөө айтат, мен үстөн алабайсыңбы деп. Жок, партия шайлоого катышканда, өзүңдүн ой пикириңди айтканда, коомчулукка ошол маалыматты жеткизгенде, бул бир четинен. Экинчиден, ошол сунуштап аткан ишти бирөө аткарыш керек да. Анын үчүн ошол аткара турган балдарды убакыт ченемдүү камдаш керек, окутуш керек. Эртеңки күнү эл астында милдет алып калсаң, аны деген аткара турган балдар чөп чапканы баргасың бирөөнү эшитишин керек. Ошол балдар убакыт ченемдүү камдалып, берилген программанын иш жүзүндө жыйынтыгын көрсөтүш керек. Ошон үчүн шайлоого партиянын жүзүнүн программасын жеткизүү катары катыштым. Андан кийин убакыт ченемдүү жанагындай пикирлештерди камдадым. Анан убакыт ченемдүү адамдын ким экенин билсе болот. Биз курулай убадан алыс болуп, анткени берген убадан аткарыш керек. Аткарылбай калсаң сөзсүз үй бүлөңдө да уят болосуң. Биз курулай убада бербей, бүгүнкү маселелерди так жеткизип, ошо миллиондоп эл көрүп аткан дебаттарды айтып аттык. Мына биз айткан маселе бүгүн келип коомго такалды. Ошол эле бүгүнкү жана чоң казактардын айтып аткан коррупция маселеси мен 2010-жылы эле 200-300 коррупционер бийлик бутактарына ээ болуп алды деп ачык эле айткан. Ага интернет жок, көңүл бурушкан эмес. Бирок бүгүнкү күнү ушул маселе өтө орчундуу болуп, интернет ресурстар ачылган сайын коомго кире баштады. Азыркы күнү биз бири-бирибизди жамандап отургандан баары Кыргызстан өнүкпөйт. Ошол идеологиялык багыты, мамлекеттик багыт күчтүү болгон багытта азыркы депутаттарда мурдагы коррупцияга катышкандар болсун мейли, бүгүнкү күнү ызаланган адамдар болсун, баарыбыз бир атанын балдарыбыз. Биригип, бир кайыкка отурганда биз жаңы доорго түшүш керек. Мына ошондо гана Кыргызстан ошонун негизинде биригип, баягы мечетке барсаңар, тентек баласыңды, бизнесменсиң, буурусуң, намазда бирдей окуп атпайбы? Сен мунусуң деп мечет бөлбөйт да. Бул бир идеалык мындай баалыкта биригип атышат. Мына ошол сыяктуу мамлекеттин кызыкчылыгынын негизинде бирге турган партияны түптөп, атында бекеринен мекенин ынтымак койгон эмесмин. Анткени ынтымак болгон жерде бирөөгө жала жаппаш керек, бирөөгө сын такпаш керек. Анткени мындай далилденбеген сын тагып койсоң, адамды душман кылып коесуң. Бирок жакшы жагын туурлап айтсаң, ал сага жылуу мамиле түптөп, адамдын ортосундагы бир достчулук пайда болот. Ошон үчүн биз мекен ынтымак стратегиясы менен 20-жылы жакшы шайлоого бир өзүбүздүн урааныбыз менен чыгабыз деп даярданабыз. Мекен ынтымак боюнча сөз болуп калды. Ынтымак деген сөздөн улам айтсак, жогорку кеңеште азыр депутаттар биринин сөзүн бири жактырбай, акыркы эле кечээкү күнкү сессияда ынтымагыңыздардын жок экени ачык эле болуп калды да. Эмнеге бири-биринин сөзү жакпай, бири жактырбай атышат? Кесиптештериңиз? Айтпадым буга чейин. 120 депутаттын өзүнүн ой пикири бар, өзүнүн көз карашы бар. Ошондуктан ал жерде парламент буга чейин айтып кетти, бул ушундай көпчүлүк ойдо, көпчүлүк мындай
саясий орган да, ал жерде ар бир чечим кабыл кылынат. Ошондуктан ар кимдин бул жерде 120 депутаттын өзүнүн ой пикири бар. Анан азыр жакшы айтып кетти партия боюнча. Партия боюнча жакшы билет, себеби азыр депутаттар андай, депутаттар мындай деп жата калса, эми ачык чындыкта өзүнүн бир тууганына жардам бербеген же болбосо бир шайлоого барайын десе, керек болсо өзүнүн аялы голос бербеген адамдар бүгүнкү күнү акыл үйрөтүп атат да, аны мынтип коюш керек эле, буну мынтип коюш керек эле депчи. Саясий партиянын лидерлери ар бир кандидатты тандап атканда жөн тандабайт ал жерде дагы. Элинен ошол жерден голос ала алабы? Туура акчасы көптөр дагы келет партияны колдош үчүн. Бирок ар бир кандидат жөн каралбайт да ал жерденчи. Ошол жерден чыныгы голосду алып келе алабы? Элден ишенимине жетеби? Эртең бул ушундай бир мамлекет үчүн кызмат кылабы деген принциптери ар бир партияларда бар. Ушул боюнча дагы. Бирок сиз айтып атасыз, жөндөн-жөн тандалбайт деп, чогуу депутаттар жөндөн-жөн келип калган жок. Бул биринчиден акчанын күчү менен келип атышат. Анан сиз айткандай элдин ишениминде дегендер булар экинчи же үчүнчү орунда туруп анан келип аткандар да. Ошол эле учурда партиялардын лидерлери жөндөн-жөн тандап албайт. Ал депутаттар да топтоп келип, өзүнүн партиясын төп негиздеп алып, бирок өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн азыр Кыргызстанда ушул эле болуп атпайбы? Ошондойлор дагы болуп аткан үчүн ошондуктан парламентке келгенде депутаттардын көз караштары өзгөрүп атат. Кандай? Партия менен ошондой бирикпей калып атасыздарбы? Мындай кененирээк жооп берип койсом, чындыгында саясий уюмдардын жетекчилери өтө чоң жоопкерчиликте турат. Эгерде алар ошол фракцияны түптөп келип атышат, списоктор түзүп атышат, бул колмасында эл астында чоң милдет алып атышат. Ушу саясий жоопкерчиликтин жоктугун мен качан байкадым? 2010-жылы биринчи жолу алгач парламент шайлоого аттандык. 50-ге жакын партия кирип, 29 партия катышты. Эми ар бир партия өзүнүн ошо идеологиялык багыты менен бийликке келип калса, ошол системаны киргизиш керек. Ошол баалыктарды, ошол экономикалык эрежелерди, ошол команданы киргизиш керек. Бирок мен да ошондой ой менен Москвадан келдим. Бирок шайлоо бүтүп, кийинки 11 айдан кийин президенттик шайлоо башталганда, эми тышкы саясий күрөштүн иши менен дагы Алмаз Шаршеновдун мындай кубаттуулугу көбүрөөк болуп калды. Премьер-министр болуп. Ошол мезгилде кадимкидей саясий лидерлердин эки жүздүүлүгү көрүндү. Социал-демократ партиясынын лидери президенттикке бартат. Көчөгүн эле партиямын деп чуркап жүргөн лидер Акшумкар партиясы колдоп кирип кетти. Республика партиясы колдоп кирип кетти. Анын ичинде азыркы өнүгүү бар. Республиканын ичинде азыркы Бирбол бар. Азыркы Кыргызстан партиясы бар. Значит, булар конъюнктуралык. Мен демократияны коргойм деп аткан Өмүрбек Чиркеш өзү коргоп кирип кетти. Замандаш деген партия жардамдашуу, алар эми Атамбаевди колдоп кирип кетишти. Анан башкаларын айтпайлы койгон. Бул Бишкектин тегерегинде бир уюм калбай калды. Эми түштүк түндүк деген баягы шайтандын амалын да колдонушту. Бираз демократ окшош кылып. Эми Атаган Кимсаш түштөн чыкты, Ташиев Атажурттан чыкты. Атажурттун ичиндеги депутаттар да кээ бири чуркап тымызын Атамбаев жакка өтүп кетишти. Мага да куда түшүү келди, ак үйгө чыгышты. Бирок ошол кезде мына саясий лидердин чечкиндүүлүгү билинет. Эптеп бийликке баруу керекпи? Өзүнүн кызыкчылыгын орнотуу же саясий принципти коргоо? Жок, корголгон жок. Алмаз Шаршенович ошолордун убадалары менен келди. Бирок социал-демократ партиясы келди да. Бир партия өзүнүн идеологиясын киргизиш керек. Ошон үчүн акырындан бүт баарын чаап отуруп, парламентке да, аткар өкмөтүнө социал-демократ өкүлдөрүн жетекчилик кылып шайлады. Мына ошентип 17-жылы шайлоо бүттү. Мына бул жерде күнөө даже депутат эмес, саясий лидерлерде. Негизи саясатка аттанып атканда, ушу саясий лидерлер партия ачып атканда, бул партия деген эмне үчүн керек? Мамлекеттүүлүк эмне үчүн керек? Анткени саясатта, эл аралык саясатта экономика достчулук болбойт. Ар бир үй бүлө өзүнүн үй бүлөсүнүн курсагын ойлойт дегендей, саясий лидерлер мамлекеттин кызыкчылыгын орнош керек. Биз болсо ошо элдин кызыкчылыгын, өзүнүн жеке кызыкчылык, жанагы конъюнктуралык иштерине амалдуулукка аралаштырып жатат. Эми атайлап душманчылык кыл деп саясий лидерди айта албайм. Биз баягы Кремлдин астынан чыккандан кийин, детдомдон чыккан баладай болуп инструктору жоготуп, мамлекет түптөө деген тажрыйба, билимдин жоктугуна баягы эле биз чокчолой батырып атабыз. Мына ошон үчүн бүгүнкү күнү азыр кайтарып кетерим. Мен жанагы 10 жылдын ичинде эмне үчүн адамдык сапатына тийишпей, эч бир партияларды жамандабай жүрөм. Анткени мен системадан сыртынан келгем. Балким анан баягы
саясат бул уже бийлик талашу, ушу партия түптөп саясатка аралашкан үчүн көпчүлүгү баягы кызганыч кылып мени түртүп коюшту. Чындап келгенде мен эксперт болуп келсем балким бир партия кошо алат белем. Бирок ошо баягы тамак аз болуп атканда тамак талашкан кишини жаман көрөт дегендей, мен өзүмдүн башкача саясий багыты менен саясий активдик көрсөткөн үчүн бүгүнкү күнү мына парламенттеги депутаттар, саясийлердин баары мени тааныйт. Бирок кайда болсун мен мындай ысымымды айткандан сестенишет. Анткени туура жерде айтып атам, бирок ошого да мен теңелбей, бир да саясатчыны жамандабайм, адамдык сапатына тийишпейм. Анткени максатыбыз эртеңки күнү жаман да жакшы болсо жалпы кыргыз элинин башын бириктирүү. Эгер биз бириктирбесек, Кыргызстан бүгүнкү туңгуюктан бир да президент, бир да лидер алып чыга албайт. Анткени экономиканы да, бүгүнкү чек араны да, бүгүнкү коррупцияны да баардык маселени чече турган ушу элибиз. А биз 120 депутат болобу, 200 лидер болобу бөлүнө берсек, биз тууганчылык болуп бөлүнүп, аягында жанагы социалдык, экономикалык эл аралык деңгээлде жеңилебиз. Ошон үчүн баардыгы сабырдуу бололу. Бардығын тура маалымат берели. Мына парламентке барган депутаттар да өзүлөрүнүн башынан өткөн кыйынчылыктарды ойлонуп терең чечим чыгарат деген үмүттөмүн. Бардыгы менен тил ачканга аракет кылалы. Керек болсо биз Кыргызстан биригип, кошуна өлкөлөр менен тил табышалы. Анткени биз кичинекей чакан өлкөбүз. Ядердик боеголовка куралдарыбыз жок. Биз акыл менен гана, дипломатиялык жол менен жанагындай өнүгүп аткан Сингапур болобу, Малайзия болобу, ара өлкөлөр болобу, мына ошондой жол менен дин жагынан да туура тарбия берип, мындай руханий жактан да тарбия берип, билим жактан да берип, коррупцияны элде тарбия берип гана биз баалуулуктарды көтөрүп гана жеңебиз. А эгерде биз элге тарбия берсек, коррупция жоголбойт. Коррупция бул адамдын сезиминен, адамдын намысынан, тарбиясынан чечилет. Мына ошого биз эртеңки күнү бүт саясатчылар аралаштык. Ошо катачылыкты моюнга алып, Кыргызстан ушу жакынкы жылдары ушу туңгуюктан жок дегенде бир туура багытка кадам шилтейт деген өзүмдүн үмүтүм бар. Ошон үчүн баардыгын ынтымакка чакырам. Эме болот, негизи мына жакында шайлоо болот чындыгында. Ошондо мен жалпы бүгүнкү күнү мына учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элинен мындай улуу орозо күнү кечирим сурап кетет элем. Буга чейинки туура эмес сүйлөгөн болсом, же болбосо бирөөгө каптуу, бирөөнү капа кылган болсом, баарынан кечирим сурайт элем. Бүгүнкү күнү ушу 5 жыл депутат болуп, канча бир туура эмес чечимдер болгон болсо, же болбосо бир мамлекетке бир ушундай бир жакшы атуулдук кылып жумуш алып бара албаган болсом, мен кечирим сурап кетет элем жалпы кыргыз элинен. Мына келе аткан шайлоого мен айтат элем, бүткүл кыргыз элине. Эң биринчи адамдын деңгээлин Алла Таалам берет. Ошондуктан эң биринчи таза адамдарды, порядочный деп коет да, порядочный адамдарды, таза адамдарды шайлап алыңыздар. Буга чейинки көрдүк, илимпоздорду көрдүк, Аскар Акаевдер эң. Буга чейинки орусча жакшы сүйлөгөн адамдарды көрдүк. 3-4 тилде сүйлөгөн эжелерибизди көрдүк. Акырында айлыктар мырсыңар деп чыкты. Ошондой мындай бир бул жерде мындай жакшы сүйлөп, же болбосо ар кандай эмес, убагында жанагы элдер менен иштешүү, же болбосо мамлекетти башкарууда акылдууларды иштете турган адамдар. Өзүнүн ар бир профессиясын элдер өздөрүнүн алып барган жумушун ар ким өзүнүн жумушу менен барса, ошондо гана мамлекетибиз алдыга өнүгүп өсөт. Андан сырткары негизи биздин мамлекетибизде буга чейин да жакшы сөздөрдү айтып кетти. Мындай мамлекетибизди баардыгыбыз биринчи орунга мамлекетти коюшубуз керек да. Баардыгыбыз ошол жака жапа турмак жардамды беришибиз керек. Сөз түрдө жаман негативдерди чыгара бербестен, жаманын жашырып, жакшысын чыгарып дегендей, биримдикке чакырып, баардыгын бир мындай ушундай бир эле ошо жакшы айтып кеттиңиз бул жерде президент же болбосо өкмөт же болбосо 120 депутат бул туңгуюктан алып чыгып кете албайт. Ар бир адам өзүбүздөн башташыбыз керек. Жалпы эл мен эмне кылдым мамлекет үчүн депчи. Буга чейин биздин ата бабаларыбыз канды төгүп, канын жанын берип ушу мамлекетти түптөп кетти. Ошондуктан кичине эле кыйналса президентти сөкпөй, өкмөттү сөкпөй, биринчи ойлонуш керек. Мен мамлекет үчүн эмне кылдым? Ушундай бир азыркы бүгүнкү күнү ушундай бир кыйын абалда
мамлекетке кандай бир жардам берсем деген. Мындай идеология. Кыргызстанды, мамлекетти түптөп мындан ары дагы сактап кала турган жолго түшүбүз. Түшүнүктүү. Буга чейин сиз Өнүгүү партиясынан депутат болуп келбедиңизби? Сиздердин лидер Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Төрөбаев болсо мурдагы президентке жакын болуп туруп, эми азыркы президентке жакын, негизи эле эрчиме лидер экени баарына эле маалым болду да, бул жашыруун эмес. Сиз дагы деле ушул партия менен ушул лидердин аркасынан жүрөсүзбү кийинки чакырылышка, же болбосо өзүңүздүн чечимиңизди кабыл алып башка партия менен кетесизби? Акыркы суроо. Мен өзүмдүн чечимдеримди кабыл алгам буга чейин. Буга чейин биз саясий көз карашыбыз келишпей калган. Лидериңиздер менен. Бакыт Төрөбаев менен. Бул эми бул келе жаткан шайлоодо кайсы партия менен же болбосо ким менен бара турганымды азыр ачык айта албайм. Бирок эгерде бир жакшы бир идеологиябыз, мамлекетке бир жардамыбыз тие турган бир жакшы бир партия боло турган болсо, сөзсүз түрдө сүйлөшүү жол менен башка партия менен барасыз, бирок Өнүгүү менен эмес. Ушундайбы? Эми күчтүү адам атасы мойнуна алат. Күчтүү адам кемчиликти көрө билет дегенде, мына башында биз кичине мындай кызгандык менен баштадык, бирок кийин азыр айтып, бул Розагандан кечирим сураган бул чоң мүнөз, жакшы сапат да, ийгилик. Анан жана сыймык илимди эле чындыкты айтып чыга алат. Аны да күнөөлөгөн болбойт. Депутат деген бул жогору болот. Ошон үчүн эми биз кыргыз эли өз мүнөзүбүз мындай кекчил, кичинекей болсо тарынчаак, устукан тийбей калса ала чыккызып алып үйлөрүбүз менен көчүп кетебиз. Эми ушундай жаш баладай мүнөзүбүз бар да. Ошого биз наоборот ошо эми сыймык илим ал өзү чындыкты издемиш болуп баягы чыга аткан көчөдөгү инибиз. Ошого да наоборот аны күнөөлөбөй, ай иним айтып атасың чындыкты, кел биргелешип окат кылалы. Кел биргелешип чечели деп биз негизи чатактан алыс болуш керек. Мына мен деле кичине анча-мынча мыйзам карагыла деп койсом, чимчип кетип атышат, бирок мен теңелбей элем. Анткени саясатчы бул өзү көтөрүмдүү болуш керек. Мен ушу көтөрүмдүккө чакырат элем. Эми азыркы ушу ордурда ушу саясий жетекчилер, мисалы үчүн саясатка барган адамдарды ката кетиргенин айтып атам, бирок ката кетирсе да мен аларды эмне үчүн сыйлайм? Анткени Кудай бейгапар адамдан сактасын дейт. Бейгапарлык кылбай, алар деле оокатын эч кимге бербей жүрө берсе болмок. Бирок ошо шайлоого барышты, шайлоого барып оокаттарын чачышты, элге тамак берип чуркашты. Ката кетирсе да аракет кылган кишини сыйлаш керек. Анан отуруп алып эле өзү эчтеке кылбай, өзү бир коомдук иштерге аралашпай эле анан бирөөгө сынтак отурса, ушу Раматылык чоң апам айтып калчу эле, ушу чатак кишиден, бирөөгө сын таккан кишиден, жамандаган кишиден алыс болуп оокат кылган киши менен баш бириктирсең, өзүң бир жакшы бир ынтымактуу үй бүлө курасың деп. Ошон үчүн кыргыз эли Ороз айы баарын Рамазан айы менен куттуктайм. Ыймандуу тилегибиз кабыл болсун. Кыргыз элинин башы бириксин. Бүгүнкү биздин ушу телекөргө чакырганыбыз үчүн биринчи эфирге чыгып атабыз. Карындашымга ийгилик каалайм. Ушундай адилеттүү чыгармачылыкты көрсөттүңүздү, ар дайым сиздин ушундай билимдүү, намыскөй, мындай бүгүнкү дипломатиялык деңгээлде жакшы эфир алып бардыңыз. Сиз менен сыймыктанам, рахмат. Бижектин коллективге ыраазычылык айтам. Каалоорум ошо кыргыз элинин башы сабырдуулук менен жанагы Манастын осуяты сыяктуу айкөлдүк көрсөтүп, биз кыргыз эли ынтымактуу болот. Сиздерге дагы рахмат. Биздин берүүбүзгө келип бергениңиздерге. Убакыт деген убакыт экен, биздин убактыбыз бүтүп калды. Ошон үчүн иштериңиздерге ийгиликтер. Урматтуу көрөрмандар, саламатта калыңыздар. Туткан орозоңуздар кабыл болсун.